Бишкектеги Батыш автобекети кече күндөн тарта жабылды. Буга чейин дал ушул жайда кичи автобустар, такси унаалары аймактарга каттап бул жакка өзүнчө эле бир базар сыяктуу болуп турчу, бирок бүгүнкү күндө бош турат. Ал эми таксилер башка жакка көчүрүлгөнү айтылууда, бирок биз азыр келгенде эле автобекеттен анча алыс эмес жерде жайгашкан жерден жүргүнчүлөрдү аймактарга алып кетип жатышат. Кемровка. Көл нарын тараптыкы дайындалды. Алар эми көчсө болот. Анан бияктыкы болсо мисалы мына Талас, неме, Ош, Жалал Абад жактыкы мисалы бияка дайындалды элек.